Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин коногубуз Кореяда именно медицина тармагында окуп, ошол эле направлениеде иштеп жаткан жаш үй бүлөбүз. Иншалла. Ассаламу алейкум. Кандайсыз Жанат аке? Рахмат, чакырганыңыздарга. Сиздерди көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Бүгүнкү интервью аябай бизге мындай познательный болот деп ишенебиз. Сиздерди көргөнгө абдан кубанычтабыз. Менин атым Жайнак. Кесибим боюнча дарыгер болом. Бул менин жубайым Диана. Саламатсыздарбы? Менин атым Диана. Азыр Кореяда маркетолог болуп иштеймин. Тоже в сфере медицины и косметологии. Ошондо сиз кайсыл организацияда иштейсиз? Ошолор боюнча айтып кетсеңиз. Кореяда Сеул Шинсеге деген ортопедиялык больницада иштейм. Анестезиологдун жардамчысы болуп иштейм. И еще второй дагы немес? Медициналык туризм компанияда да иштейм. Эки жумушум бар. Эки жумушта. Бул жака кыргыз бейтаптары келсе, аларга лечение алганга жардам берем. Жеңе сиз? Мен 1 жылдан бери клиника маркетинг компанияда иштедим. Азыр болсо корейский компания американский рынокко именно косметология даярдайбыз, анан плюс витамины. Негизги ата теги кайсыл жактын кулуна болосуздар, ошол жагынан да бир сыйра айтып беришсе. Мен Баткенден туулган болом. Баткен области, Кадамжай району, Каракыштак айылында туулган. Ошто 10 жылга жакын жашадым. Андан кийин Кореяда акыркы 3 жылда Кореядамын. Мен Кыргызстандын Жалал-Абад областынан, Ксыский район, Кербен шаарынан боломун. Бул Кореяда уже примерно 5 жылдан бери жашап келатам. Бул 5 жылдык багаж менен Ошондо сиздер ошондо Кыргызстанда окуп неме алганда кайсы жерден окуп неме алдыңыз? Ошондо Ош. Мен Ош мамлекеттик университетинде медицина факультетин бүткөм. Ал жерде 6 жылдык основной окугам, 6 жыл. Андан кийин 2 жыл ординатура деп коет, ординатураны өткөм, анестезиология бөлүмүндө. Анан акыркы 1 жыл Пусанда, уже Южный Кореяда, Пусанда уланткам ординатурамда. Ординатурам уланткандан кийин бул жакта вакытынчалык калып, практика кылып, өзүмдүн кесибимди тереңирээк үйрөнгөнгө аракет кылып жүрөм азыр. Өз күчүңүз менен. Ооба. Дегеним жана Пабмену келет го, мамлекет жөнөткөн программа менен келдиңизби же кандай? Мамлекет эмес, мен Ошто жүргөндө Корей жарандары менен дос болуп калгам. Именно ошо медик, медсестра эжелер менен. Алар мага Пусанга келип, биринчи тренинг өт деп сунуштаган. Ошону мен 3 айга келгенмин, андан кийин дагы 6 ай жүрдүм. Ошол эле тренинг менен. Андан кийин бул жакта медицинаны жактырып калып, бул жакта медициналык отделенияны жактырып, жакшы как бы более кызык болгон үчүн ошол жакта улантайын деп чечтим. Мен мектепти бүтүп, Кыргызский государственный университет имени Арабаевада корей тилин окуп баштагам. Корейский профиль примерно 2 года. Андан кийин по обмену Тэгу шаарына по обмену 1 жылга келип, мага корейская система образования аябай жагып калган. Андан кийин бакалаврга Тэгу шаарында, ошол Тэгудагы университетке өтүп, 1 жыл мурун бакалавриатты бүттүм. Университетти бүтүп, анан сразу ишке кирип, Сеулга көчүп, Сеулда иш баштап, азырга чейин иштеп келдим. Анда Кыргызстандан окуп бул жака келип басып өткөн жолдоруңуздарды айтып бергенге темалар өтө көп экен деп койдум. Аке, азыр буюрса экинчи этапка өтүп неме болуп атат иншалла. Суроолордон чын айтканда жана эле өзү айтып кеттиңиздер, Кадамжайдан болот экенсиз, Кыргызстанда Ошкулда окуп, бияка да неме болуп келипсиз иншалла. Кореяда ошондо кайсы университетте окудуңуз? Мен биринчи келгенде 2023-жылы келдим. Пусанда Сегеро деген онкологический клиникада мен 6 айга жакын тренинг өттүм. Ошол тренингден кийин мен Корей медицинасынын деңгээлин көргөндөн кийин өзүмдүн кесибиме, анестезиологмун да кесибим боюнча көп кызыгып, дальше тереңирээк изилдегенге аракет кылам деп бул жакта калууну чечтим. Кыргызстанга барып 2 ай өзүмдүн окуумду бүтүп, кайра бул жака
Сеулдағы башқа ортопедиялық больницаға по контракту келдім іштегенде. Ал жерде 3 ай іштедім. 3 ай іштегеннен кейін ортопедия жағына көп қызығып кеттім. Көбінше ортопедияда в основном наркоз беріп, местный наркоз, общий наркоз беріп жүрдім. Андан кейін маға Шинсеге деген клиникадан ал жақта директорлармен таныш болдым. Алар мага сунуштады, биздин клиникага келип иштешпейлүү депчи. Анан ошол акыркы 1 жылдан бери Шинсеге деген ортопедиялык клиникада анестезиологдун жардамчысы болуп иштеп келдим. Машалла, өтө кубан экен. Сонда окуу болгондо сиз бу жерде 6 айча окуган экенсиз да, э? 6 ай окугам. 6 ай окуп, практика тоже жүзүнөн аласыз. Мен ординатурамдын акыркы жылыны бул жакта өткөрдүм. Машалла. Ординатурадан неме алганда акыркы жылынын 6 айын. Бияктан өткөрсүз. Андан да башка окууларда окудуңузбу? Жок, окуган жокмун. Мен 6 айга чейин мурун Кореяга мага кокус эле сунуш келди. Менин тааныштарымдан Кореяга келип тренинг өтүп кет депчи. Анан эч ойлонгон эмесмин, корей тилинде окуган эмесмин. Корея боюнча уктасам да түшүмө кирген эмес Корея. Мен көбүнчө Америкага кызыгып, ошол жактын системасын изилдеп баштаган болчумун. Бирок Кореяга келгенден кийин Кореянын медицинасы Американын медицинасынан кем калышпайт экен. Ошондой эле возможности, ошондой эле лечение, протокол лечения бар да биздечи медицинада. Биз каалаган эле дарылар жаза бербейбиз. Ар бир бөлүмдүн өзүнүн протоколу бар. Ошол протокол лечения Американыкы менен Кореяныкы окшош да. Көбүнчө мындай айтканда, биздин Кыргызстанда протоколду көбүнчө биз Россиялык медицинадан көчүрөбүз. Кандай бейтапты кантип лечение кылыш керек жөнүндө. Дарыларды деле жаңы медициналык ыкма менен операция чыкса деле Россияга барып окуп келебиз. Көбүнчө Россиянын жакын болгон үчүн. А вот Корея болсо көбүнчө бул Америка менен коллаборация кылып иштешетчи көбүнчө. Ошон үчүн Кореянын медицинасы көбүнчө Американын медицинасына окшошураак. Машалла. Өтө сонун экен. Бул жерден азыр мындай кылалы да, биринчи жана студенттик жашоону бир көбүрөөк айтып кетсек, баса белгилеп кетсекчи. То есть немеден студенттик мезгилде айтып кетсек, сиз 6 ай окудуңуз. 6 айда окудум экен. 6 айда окудуңуз, окугандан кийин Кыргызстанга барып, бул жака келип мен 2-3 ай иштегем заводдо. Студент болуп, заводдо иштедиңиз. Ошондо кайсы күндөрү иштеп атасыңыз? Эми ал жерде азыр эмне студенттерибиз бар, жумасына бир жолу окуп, анан кийин иштеп жүргөндөрчү. Сизде да ошондой болдубу же Мен кандай? почти 3 айга жакын заводдо иштедим. Мага клиника виза алып берген да полный. Клиника виза алып берген да. Клиниканын визасы бар. Башка клиникага өтүшүм керек менчи. Визамды узартып кетишимчи. Башка виза узартып кетишим. 3 ай ортодо убакыт болгон. Мен прям эмен келгем да. Бар биринчи бул жака келип атканда Кыргызстанданчы көп студенттер мындай бай көп 90% жөнөкөй карапайым элден чыккан да. Баары кандай чыгымдар менен келет да көбүнчөчү. Ошо чыгымдарды жабыш үчүн мен 3 айга жакын заводдо, машина чыгарган заводдо 3 ай эмгектендим. То есть жумасына канча күн окудуңуз, канча күн иштедиңиз? Мен студент болуп келген эмес, клиника виза жардам берген үчүн мен жумасына 5 күн иштедим толук. Заводдо 5 күн толук иштедиңиз. Иншалла. Өзгөчө кейс да меники. Өзгөчө кейс. Анткени мен универди бүтүп, мен толук клиника каржылаган үчүн мен кичине башкачараак студент университет эмес. Так. Биздин азыркы Кыргызстандагы именно окуп жаткан, биздин академияда окуп жаткан ошол университеттерде медицинский направлениеде окуп аткандар сиздин жолуңуз менен келиш үчүн кандай амалдарды кылыш керек? Биринчи тил билиш керек. Жок дегенде англисче билиш керек. IELTS жок дегенде 6 болуш керек. IELTS же TOEFL. Тил билгенден кийин бул жерде дагы жакшы тааныш агайларың болуш керек. Тааныш агайларың рекомендация кылбаса, Кореядагы клиникалар көбүнчө албайт. То есть бул тааныш агайларыңыз болгондо сиз Оштук мамлекеттик университетте окуп аттыңыз, ошол жердеги эле агайлар сизге сунуштады буякта. Өзүмдүн агайларым кыргыз агайлар эмес, мен Ошто окуп жүргөндө волонтерский проекттерге катышкам. Биз Корей врачтары менен медицина жетпеген тармактарга бир чоң бусту
мобильный клиника кылып, ичине клиникалык жабдууларды, медициналык жабдууларды киргизип, стоматология, базовый лабораториялар киргизип, ошол бус менен биз Баткен, Жалал Абад, Чаткалга барганбыз, айланганбыз. Түштүк регионунча. Кореяда да мен көргөм бул нерсени. Кореяда да бизде 6 ай сайын неме болуп турат да, жанагындай легкийди снимать эткенде дагы, текшерген флюорографияны дагы ошондо текшерип турат да, то есть неме клиника на колесах да, машалла. Ошондо ошол жерден ОШГУда окудуңуз, окуп аткан процессте эле ошо корейстер менен таанышып калган экенсиз да ошол жерде. Ошо корейстер менен таанышып калып, чогуу 2-3 ай иштеп калгам каникулдачы. Алар менен чогуу волонтер болуп. Анан мага волонтерский жумушум жаккан окшойт. Мени Кореяга келип, практикага өтүп, өзүңдүн наукага көбүрөөк кетпейсиңби, научный изилдебейсиңби депчи, ошол жагынан. Мен өзүм кыялдарымды, мечталарымды айтып бергенмин. Алар мага мындайча биринчи колдоо берген. Виза жагынан, финансирование, квартплата, биринчи келгенде үй алып берген, клиникада жашаганымды төлөп берген биринчи 6 айда. Машалла. Этика корейстер ошентип неме болуп беришти, ошондо корейстер бекер. Анткени мен Кыргызстанда жүргөндө, волонтер болуп жүргөндө, Кыргызстандын медицинасын өнүктүргүм келет деген өзүмдүн кыялдарымды айтканмын. Аларга волонтер болуп жардам берген бесплатно эле. Ошону көрүп, мага алар замен сага жардам берели, чтобы сен деле кийин будущем Кыргызстан медицинасына салым кош, Корей медицинасы менен Кыргыз медицинасынын ортосунда көпүрө сыяктуу болуп иштеп каласыңбы деген алар жол көрсөткөн. Ошону менен 3 ай бою ошол жерде иштедиңиз. Андан кийин от них пришло алардан неме предложение келди. 6 ай жүргөм. 6 айда жүрдүңүз. Жок, Кыргызстанда жана келип неме болсо, Кыргызстанда алар менен 3 ай жүрдүңүз. 3 ай жүргөндөн кийин алар сунуш беришти. Сунуштун негизинде сиз кабыл алып бияка келдиңиз. Буюрса. Бүтүндөй финансирование немелердин баарын корейстер өздөрү көтөрүп берген экен. Башында мен бир эле билет сатып алгам. Коюнчу. Анан ушул эле практиканы башка биздин мекендештерде дагы мындай кылганын көрдүңүзбү же сиз эле болдуңузбу? Мындай сиздин жаныңызда да 1-2-3 бала келди же өзүңүз эле келдиңиз? Өзүм эле. Өзүңүз эле. Азыр Кореяда медик болуп иштеш үчүн лицензия алыш керек. Биздин дипломду эвалюация диплома дейт, дипломду теңешибиз керек. Биздин Кыргызстан алган дипломубузду Корея дипломуна теңеш керек. Эвалюация диплома бул жерде 4 этапный тест болот. Мен ошол тесттерди тапшырып жүрөм азыр. Этаптарынан өтүп жүрөм. Бирок менен чоң Славянскийде окуган бир кореянка кыз бар болчу, менин таанышым, жакын досум. Ал уже 4-чү этабын тапшырып бүтүп атат. Машалла. Мындайча айтканда, Кыргызстанда бүтүп, Кореяда деле медик болуп иштесе болот. То есть ушул этаптары боюнча айтып кетсеңиз, немечи этаптары боюнча айта келгенде неме кылат экен да, ошондо изначально бул жака виза чыгат экен, виза чыккандан кийин бул жерге корейский компанияга официально иштеш үчүн сиз окуп аткан мезгилде эле немеге тапшырат экенсиз да, ошо этаптардан өтүү үчүн тест жүзүндө болобу же кандай болот? Тест, практика, устный 4 этап болот. Ошол клинический көрсөтүп бересиң, ал өтө кыйын экзамен. Ошону бир майдалап айтып берсеңиз. Биринчи этапта биздин каршы студенттер Кыргызстанда эле окуп атат, волонтерство кылышты. Бияка да предложение келди, бияка чакырып студентке окуй турганга предложение түштү. Бияка келишти. 6 айлык ошондой неме кылат да, возможность түзүштү да жанагындай окууда. Андан кийин сиз ошондо келип эле сразу эле ошол неме менен алып кеттиңизби же 3 ай 4 ай адаптация болгондон кийин ошол тесттерди тапшыра баштайсызбы? Адаптация болгондон кийин. Адаптация 6 айдан кийин. 6 айдан кийин. 6 айдан кийин. Булар медициналык системасын көргөндөн кийин. Өтө соң болуптур да. Кыргыз жаш балдар деле келип иштесе болот. Ар бир өлкөнүн өзүнүн тести болот да. 3-4 этаптан Американын тести болот, Турциянын тести бар өзүнүн. Кыргыз врачы келип эле сразу иштеп кете албайт. Азыр дагы мен иштеп атам больницада официально, бирок помощник анестезиолога болуп иштеп атам да. Жардамчысы болуп атам. Өзүм анестезиолог болуп иштеп кетиш үчүн мага лицензия керек. Сизде азыр канча уровеньден өтүп койдуңуз? Биринчи уровеньде. Экинчи уровеньден жүрөм. Биринчи уровеньде эмне кылыш керек? Базовый тест бар, медицинские знания бар. Медицинские знания базовый. Второй этап, экинчи этап? Второй этап был, например, мен анестезиологмун да, ошо углубление ошо жак кетет. Үчүнчү этап? Үчүнчү этап көрсөтүп бересиң эмнеде.
муляждарда көрсөтүп берет, клинический знанияны Практика көрсөтөт. жүзүндө. Ооба. 4-этап. 4-этап уже клиникада. Клинический өтөсүң кайрадан ординатураны. Коюңуз. Кайра 2 жыл өтөсүң. Бирок ал жерде иштегенче өтөсүң. Параллельно иштеп и параллельно окуй берет. Бирок бул жерде сразу эле лицензия 3-этап өткөндөн кийин эле бере береби? 4-этаптан кийин берет. Иштеп атканда немеден 3-этапта, 4-этапты өтүп атканда окуп иштеп атпайсызбы? Бул жерде как нештатный сотрудник болуп иштейт. Штатный сотрудник болуп иштейсиң. Бирок помощник. Айлык 90% берилет. Эме бирок лицензияң пока даяр болу керек. Жараткан аталган лицензияны жеңил алуусуга насип этсин буюрса. Андан кийинки дагы айтып кетүүчү нерсе жанагы неме. 4 этапты бүттүңүз, 4 этапты бүткөндөн кийин сизге кандай полноценный врач, анестезиолог деп туруп береби? Менде Кыргызстандын сертификаты бар. Бакалавриат 6 жылдык, андан кийин сертификат 2 жыл ординатураны бүткөм. Бул жакта биринчи бакалавриаттын сертификатын аласың, андан кийин УЗКИге кетесиң. Мындайча айтканда, Кореяда деле медик болуп кетиш өтө кыйын жол. Минимум 4 жыл кетип калат го. Адаптация болуп, эгер тил жакшы билсең, 3-4 жыл минимум кетип калат. Сиздики неме жараткан аталган насип этип тим эле Меники оңойрак болуп атат, анткени азыр корейский языгым анча жакшы эмес, ошон үчүн кыйналып атам, бирок ошо этаптардан өтүп жүрөм азыр пока что. Бирок заодно клиникада иштегенге мүмкүнчүлүгүм бар. Окуп жүргөндө жана 6 айлыкта келдиңиз го? 6 айлыкта окудуңуз, окуп неме болуп атканда да параллельно иштеп аттыңыз го? Ооба. То есть 6 айда отурганда 5 күн иштедим дедиңиз да? 6 айдан кийин каникул учурунда чисто чыгымдарымды чыгарыш үчүн 5 күн толук иштедим каникул учурунда. Каникул учурунда, кандай экен? Окуп иштеген. Башында кыйын. Мен түн иштедим, ночная сменада иштедим, 12 сааттан иштедим. Но баарыбыз эле карапайым үйдөн чыкканбыз да. Кореянын жашоо деңгээли бул жакта кымбат, эки эсе кымбат. Ал жактан алып келген акчаң менен бул жакта эч канча жетпейт. Ошон үчүн бул жактын деңгээлине жеткенге чейин башында баардык эле студент иштеп баштайт. Ошодон өтүп, анан университеттерге тапшырып, легализация документов, виза маселесин чечип, анан жакшы компанияга кирип, этаптар мененчи. Биз ошол жанагы иштөө маселеси азыр да көп студенттерибиз келип атат. Жана бакалавриатка да келгенде жумасына бир жолу окуп, калгандары күндөр иштеп, ушундай неме болуп атат. Студенческий визалар да азыр жеңил чыгып атат, Кудайга шүгүр. Бирок деген ошол студенческий визаны окуу максатында эмес, иштөө максатында алып калып атат да. Ошол тармактары кандай болот, неме болот? Деги эле бул туура эле нерсеби? Же кандай дейсиз? Туура эле нерсе, анткени адам башында калыптанып аткандачы, например, иштейм деп келсе деле бир студент, жаш бала. Бул жака келип заводдо эле, кыргыздардын арасында эле, кыргыздардын диаспорасында эле жүрө берсе, адам өнүкпөйт. Ал жака чыгып, Корей культурасына көнүп, Корей достору таап, культура менен адаптация болсо, бул жак көрүп, адам кругозору өсөт, ой жүгүртүү деңгээли өсөт, өзүнү салыштырат башка өзүнөн дагы ийгиликтүү адамдарга салыштырат да, андан кийин өзү автоматически окугусу келе баштайт. Анткени 20 жашына келсе, например, иштөө убагы, например, 30-40 жашка чейин иштесин, үй алат, өзү бар жетишкенге жетет, бирок 40 жаштан кийин эмне иш кылат? Өзүнүн күчү кеткенде, мындайча белинин күчү кетип калганда каяка барат да? Кайра эле кара жумуш кылабы? Ошон үчүн 20 жашынан окуганча, иштегенче параллельно, но наука өзүнүн бир адам бир кесип нээси болуш керек да. Бир кесипти кармап, ошону до конца кесип нээси болсо, бул өмүр өткөнгө чейин 50-60 жашта иштейсиң да, ошол жагындачы. Жөн эле вактынчалык эле акча таап, же машина жөнөтүп, же бир нерсе кылып, ал вактынчалык чындап карманный расходун чыгарышуу жол. Дальнейший перспективаны караганда адам бир кесиптин ээси болуш керек. Кесибиң жок болсо, самооценкаң да ылдый болот. Өзүңдү өзүң баалаганың ылдый болот. Жашоодо коомдо өзүңдү өзүң ылдый баалайсың. Жана айтып калдыңыз, аке, жана неме маселеси, тил маселеси боюнчачы. Тилде өзү кайсы жерге барсаң, кайсы улутка бара турган тилин үйрөнүп барсаң, өзү жашоо жеңил болот да. Бирок англис тилде сиз өзүңүз билет экенсиз. Деги эле кореецтерде деле
улуттук тили корейский болгону менен официальный тили английский международный тил болуп кетет. Деги ушу международный тил менен эле Кореяга келип иштеп иш алып барса болобу же Алып барса болот, бирок мындай күнүмдүк жашоодо баары бир тилди билген жакшы. Бул жакта көп 10 жыл 15 жыл жашайм десе, местный тилди билсе бул оңоюраак жашайт. Бирок англис тили менен деле жашап иштесе болот. Менин компаниям толук англоязычный компания. Менин больницам да англоязычный, баардык гомжаңдын докторлор англисче сүйлөшөт эркин. Ошон үчүн мага англисче менен бул жакта Кореяда адаптация болуп кетиш оңой болду. Бирок баары чектелип корей тилим анча жогору эмес. Ошон үчүн баары чектөөлөр болот. Желательно корей тилин же англис тилине өзүнүн оюну эркин жеткире ала турган деңгээлде билип келиш керек. Билип келбесең, заводдун деңгээлинен гана чыга албай каласың. Заводдо эле жүрүп каласың, мындайча айтканда. Тил керек эмес жумуштар менен жүрүп каласың. Тил билсең, мүмкүнчүлүктөр көп ачылат, эшиктер көп ачылат. жана айтып неме болуп калгансыз жанагындай бир кесиптин ээси боло турган болсоң да мындай тил 30%, 30% тилди билсең Өзүнүн аракетин. Мен деле тил ключевой ролду ойнойт деп айтпайм. Адамдын өзүнүн аракетчилдиги, нунчу деген культура болот корейчеде, корейский нунчу дейт эле. Мындай сезимтал, аракетчил, тырышчаактыгы бул Кореяда адаптация болуп же бир ишти баштайм десе 70% ошонун көз каранды да. Мен көп досторум бар, тилди английский свободный, native сүйлөшөт. Корей тили свободный, 10 жылдан бери жашайт, бирок бир адаптация болуп, бир Кореяга тамырлап, өтө ийгиликтүү болгон случайлар тилден гана көз каранды эмес да. Өзүнүн аракетинен көз каранды. адам өзүн жөндөмүн Тырышчаактыгыңдан, жөндөмдүгүңдөн, адамдар менен сүйлөшө билүүңдөн, башка бирөөнүн культурасын кабыл алганыңдан, open mind болгондугуңдан көз каранды. Менин оюмча, жеке оюм. адамда неме дейт да, адам өзү топурактан жаратылган да. И как и этот ошо топурак болгондуктан дагы жаратканда ошондой болуп, типа ар кандай образга, форма кайерге келет, ошондой өзүн өзү слип айтып неме жасап чыгарыш керек экен да. Да. Кайсы тармактан болбосун да, ошондой кетет экен. Микеланджело деген скульптор бар, ошо сен оюңдо улап элечи, топурактан жаратылган боюнча. Ал мындай ташты алып келип эле, эме менен, балта менен, как бы скульптура искусственно жаратат да, ага суроо бергенде айткан сөзү бар, анын крылатый выраженияси бар. Адам бул мындай таш сыяктуу да, мен просто керек эмес нерселерин алып коем дейт да. Адам деле жашоодо мындай жаш балдар деле ар кандай ойлор менен акча табам, иштейм, машина алам, андай деп келишет, бирок бул кээде ненужный нерсе да. Искусство жаралыш үчүнчү адам өзүнүн үстүнөн иштеп, ненужный нерселерди алса гана аягында мындай бир искусство, аягында бир произведение чыгат да. Андай ар нерсе таштар менен болсо, как бы Микеланджелонун ою боюнча, как бы мен таланттуу адам эмесмин дейт Микеланджело. Мен просто ненужный жерлерин алып искусство жаратам дейт. Сиз өзүңүздүн жашооңузда кандай болду ушул момент? Менде деле көп ойлор болчу. Биринчи келгенде эле студенттер жакында жаңы эле келгенде бул жакта культура башка, жашоо деңгээл, зарплаталар жогору, ошого эле кызыгып, акча эле иштейм деп өзүнү ограничить эткен адам бул акылсыз адам да. Убагында биринчи келгенде бул жака келип иштеп, окуп, өзүнүн бүт кетирген чыгымдарын төлөп, бирок андан кийин уже экинчи этапка өтүш керек да адамчы. Самореализация кылып кетиш керек. Жөн эле ошонун коробканын ичинде жүрө бербей, Корея культурасына кирип, корейстер менен сүйлөшүп, университеттерге тапшырып, бакалавриатка тапшырып, магистратурага тапшырып кеткен бул туура жол да. А вот машина алып, Кыргызстанда үй салып койгон эле бул ийгилик эмес. Адам өзү дагы душевный, менталдык жактан дагы өсүш керек да. Мен ошентип ойлойм, мен жеке оюм. Өтө сонун болду. Азыр бизде чын айтканда мен деле өзүмдүн курагымда деле ушундай этаптан өзүм деле өтүп атам да. То есть ошо Микеланджело деген неме болуп, ошо лишний нерселерди өзүмдөн акырын алып келе атам. То есть адамды мындай бир цель үчүн жаратылганбыз да. Анан ошол цельди дагы мындай карасаң ар кимде бирөөдө талант бар, бирөөдө талант жок да.
Вот ошол талантты да издеп табыш керек экен да. Сизде бул именно эмне үчүн больница тармагы, эмне үчүн ошо медицина тармагын тандадыңыз? Бул немеңизден түпкүлүктөн келгенби же бул кийинчерээк жана 11-класста бүткөндөн кийин же качанкы убактан бери именно медицина болуп калды? Мен башында өтө чоң кызыгуум жок эле тапшыргам медицинага башындачы. Үйдөгүлөр сунуштап. Семья биздин үй-бүлөдөн да врач чыксын депчи. Андан кийин биринчи, экинчи, үчүнчү курста окуп жатканда ушул менин туура кесип тандаган экенмин деп ынандымчы. Анткени боюнча хирургический профилдемин да мен. Хирургияда иштейм. Анан адамдарды айыктыруу, адамдарга туура диагноз коюп, анын оорусун аныктоо, аны лечение кылып, ал сакайып кетсе, аны менен кошо кубануу бул мага жагат да. Яны ал ошол нерсе мага кубаныч берет. Айлык жогору, айлык аласың, иштейсиң, ал одно, но пациенттердин айыгып кеткенин көргөн это большая радость берет да. Ошон үчүн кийин көбүнчө хирургия тармагында иштейм азыр деле. Хирургия тармагы жагат. Целом айтканда. Өтө сонун. Анда мен айтып болуп кетейин, ошондо Кореяда сиз ошол жанагы компанияда иштеп болуп атпайсызбы? Да, мен 2 жерде иштейм. Клиникада иштейм, анан клиникада азыр сертификатым чыга элек болгон үчүн эки компанияда да иштейм. Бул жакта Кореяга көбүнчө лечение алган биздин жарандар келет да, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандан. Ошолорго бул жерде туура лечение алганга, виза алганга, бул жакта общий координация кылганга жардам берем. Ошондо жана медицинский туризм. Медицинский туризм жаатында да иштейм. Ошол тармагы кетет да. Сиздики ошондо ординатный немеси тиги тармагы, жана өзүңүздүн профессияңыз тармагы болсо, бул отдельный менен жумуш иштеп Отдельный жумуш. Бул экинчи медицинский туризмде болсо, как второстепенный жумуш катары. Экинчи жумушум медицинский туризм. Анткени спрос көп болду да. Иштеп жүргөндө көп жарандар кайрылып, медицинаны жакшы түшүнбөгөн жарандар кайрылганынан ал жакта иштегенге как бы мажбур болуп калдым да. Анткени пациенттер көп агылып Кореяга келишет. Бизде ушул тарап боюнча кандай Кореяда мына монополисттер, то есть айтайын дегеним, именно ушул жаатта медицинский туризм менен жетишкендикке жетип мындай иштеп аткандар барбы сиздин мындай? Пока кыргыздардын арасында жок, бирок казак компаниялар бар, казак, өзбек компаниялар бар. Медицинский туризмде иштеген, бирок кыргыздардын пока чоң компаниясы жок ушул. Именно Кореяга медициналык туризмге жардам берген. Но пока что Кореяда мен координировать этем көп пациенттерди. Виза алганга жардам берип, туура диагноз коюп, туура специалистке appointment кылганга жардам бердим. Так, давайте ушу медицинский туризмди бир аз ачып кетели, теманычы. Медицинский туризмди, мисалы, мен кардармын, сизге келдим. Урматтуу ага, тиги неме мага жардам керек депчи, именно биринчи этап кандай болот? То есть мезге кайрылганда баштап эле мен мисалы онкологический заболеванияларга өзүмдү мындай чекап өткүм келет да. Ошол боюнча сизге кайрылсак, мындай телефон уштап кайрылдык, и ошол моменттен баштап кандай процесс болот? Мисалы Кыргызстан жаранымын, Кыргызстандамын. Биринчи эле виза алыш керек. Виза алга биринчи мага бүт, например, чекап өткүз келсе, жөн эле паспортный данные, бардык документтерин, виза керек болгон документтерин жиберсе, мен официальный приглашение жиберем. Мен жиберип, Кореянын посольствосы Бишкекте бар. Ошодон 2 жуманын ичинде виза чыгат, көбүнчө. Виза алып, андан кийин учуп келет бул жака. Мен мүмкүнчүлүк болсо аэропорттон тосуп алып, клиникасына алып барып турам. Ошондо бул жерде сиздики юридический компания барбы же кандай? Мен компаниям жок пока. Ким аркылуу чакырып болот? Больница аркылуу. Больница аркылуу, өз иштеген больница аркылуу чакырасыз теги. Иштеген больница, башка больница аркылуу чакырам. Ошол. Сизге основном бул жерде кетип аткан больницалар кайсы больницаларга алып барасыз? Big 5 деп коет. Ол Severance, Asan, Samsung больницасы, Seoul National больница, Seoul'de больница, Annam деген больница. Кореяда эң чоң Big 10 деп коет, топ 10ге кирген больницаларга алып барам көбүнчө. Ошол, өтө сонун. Андан кийин ошол мисалы визовый вопростордун баардыгын сиз приглашение жиберет экенсиз. Кыргызстандагы адам болсо мындай период канча убакыт күтөт? Мындай визасы чыкпай алганда убакыттары болобу?
Эгер баардык документтерин туура берсе 99% виза чыгат. Ооба. Бул на какой период? Канча убакыт? Эгер срочныйга тапшырсаң 1 жумада чыгат. Не срочныйга тапшырсаң 2 жумада чыгат. Если жанагындай нелегалга чыгып бул адам качып кете турган болсо, ответственность возлагается сиздерге? Мен биринчи мага кайрылганда мен текшерем ал адамды. Анткени мен больница менен жакшы мамиледемин да, больницада иштейм да. Больницадан виза алып, приглашение алып берсем, анан ал адам миграционный службанын закондорун бузса, мага сөз жеп. Ошон үчүн мен бул жака келгенде аны тщательно текшерип, анан гана приглашение берем. Баарын эле приглашение жөнөтпөйм. Мындай кантип отбор кайсы жерден башталат? Именно Иши барбы, чындап эле медициналык жардамга муктажбы, башка ою жокпу, калып кетип, нелегально калып кетүү ою жокпу деп сурайм. ошол менен чыкты, адам бияка келди да, чын баалары боюнча кандай болот? Баалары биз да көп нерсе билебиз. Кореяда медицинский чекап өтүү үчүн, медицинский жандай немени өтүү үчүн, обследование өтүү үчүн, карануу үчүн аябай чоң чыгым керек да Кореяда. Если страхование жок болсочу, тыш жактан келгендердин баарында страховкасы жок да. Ошол жакты кантип алып кетесиз? Негизи чекапка келгенде минимальный чекап $400, $350-400 башталат. Чекап жанагындай бул жерде ар бир немесинен эле бир ооруканадабы же могу Big 10дун ичиндеги средний статистический ошо $350? Средний $350 базовый чекап. Чекаптын 4-5 түрү болот. Базовый чекап, премиум чекап, өтө күчтүү чекап, 2-3 күн текшерген чекаптар болот. Базовый чекап $350-400 башталат Кореяда. Ал жерде больной кайсыл органын көбүрөөк текшерилип кетсе, ошондон көз каранды көбүнчө. Эгер базовый өтөм десе, примерно $350-400 чыгат. $350-400? Да. Машалла. Тиги немечи? Хорошо, бул жерде базовый чекапты неме кылды? Тиги пациент дагы полностью расходтун баарын өзүнүн мойнуна алат. Тиерде дагы Big 10дун бирөөсүнүн ишин тандап туруп, мисалы ошо 5 категориянын бирөөсүн тандап келди. Бияктагы жильосун бүт баарын өзүңүз караштырып, өзүңүз неме кылып бересиз ошондо? Эгер мага жазса, отель таап берем, албетте. Анан переводчик берем. Сопровождающий. Өзүңүз болбой, сопровождающий бир адисти неме кылып бересиз? Жетишпейм да, убактым жок да. Көбүнчө мен сопровождающий русскоязычный координатор, либо кыргызскоязычный координатор берем. Машалла, өтө сонун. Тиги ошо чекап бүттү, наркотик кылды, анан кийин сиз өзүңүзгө мындай кандай десем, сиздин услугаңызга канча кетет? Көбүнчө башында айтам, ошол тосуп алып, визага жардам берип, убактым кеткен үчүн 10% общее лечение, например, $500 келтирсе, 10%, например, $50 менин бензиниме, менин чыгымдарыма бер деп башында айтам. Эгер макул болсо, визовый процесске жардам берем. Машалла, өтө сонун. Бул жерде ошондо жана биздин мекендештердин мындай Кыргызстандагы мекендештердин кайсы оорулар менен көп кайрылышат? Көбүнчө онкология көп кайрылтат. Азыр бир 10га жакын онкологический пациент лечение алып атат. Мен аркылуу келип. Сиз аркылуу келип. Азыр лечение алып атат Кореяда. Жакында трансплантация почки кылабыз. Асан деген больницада. Азыр уже генетический тесттер тапшырып, текшерүү өтүп атабыз. Трансплантация, чекап, пластическая хирургия боюнча көп келишет. Операция органов брюшной полости көп келишет. Бүт бардык сфера. Эң көп сфера онкология көп келди. Анткени Кореяда өтө күчтүү онкологический центрлер бар. Средняя Азия, вот дүйнө жүзү боюнча дагы бир 10 эң чоң, эң жакшы онкологический клиникалардын бири болгон клиникалар бар. Ошон үчүн көп келишет. Биздикилер дагы онкологический заболевание болгондо, ооруларга чалыкканда биздикилер Турция бар. Основном каттап аткан Турция и Индия бар да бизде. Янан кээ бирлери Кытайга да барышат да. Турция менен Индия и Кытайдын мындай Корея менен айырмасы. Эмнеси менен Корея өзгөчөлүгү? Мен Турцияда болгомун, Турцияда да иштегем кичине бап. Индияда да иштегем, Хайдарабад деген шаарда. Мейли ал жакта жаман дебейм, счет боюнча Индия арзаныраак болот. Индияда конкуренция көп, больницалар көп болчу, Индияда кичине арзан счет, арзан чыгат. Турция менен Кореянын
медициналык кызматтын баасы бирдей эле, почти бирдей эле. Негизи Турцияга, биздин кыргыз жарандарга виза жок да, Турцияга кереги жок. Индияга виза алыш оңоюраак. Кореяга мурда виза кыйынчылык менен берчү. Азыр болсо түз каттан болуп, виза оңой берип, азыр көп жарандар ошол жака келет. Турциядан, например, Индияга кечээ бир пациентим барды. Ал жакта медициналык деңгээл шарт жакшы болбогон үчүн азыр мага байланышып, ага бул жака келет кайра Кореяга. Эми мен так айта албайм ал жак жаман деп, бул жак жакшы депчи. Менин оюмча Кореяда специалисттери күчтүүрөөк. Анткени булар көп окушат. Өтө күчтүү болуп наукага кетишетчи. Ошон үчүн менин оюмча корейский специалисттери күчтүү болгон үчүн көп пациенттер азыр Кореяга келишет. Кореяга кетет буюрса. Тиги немечи, бул жерде дагы аябай неме болуп атат, то есть кандай айтсам, сиз жана немеде иштеп калдым дебесизби? Турцияда дагы, Индияда да иштедиңиз. Бул канча жылдар иштедиңиз? Ким болуп иштедиңиз? 2018-жылы Хайдарабад деген шаарда по обмену опыт мен 3 жумага барып иштеп келгем. Эми официально иштеген эмес, бирок обмен опыт болуп, ал жактын медициналык жабдыктарын, медициналык клиникалар менен таанышып келгенбиз. Сиз ошондо ОШГУда окуп атканда эле, ошол моментте как практикант болуп барып келген экенсиз да. Бул ошо мамлекеттикчи неме болгонбу? Жок, бул дагы чисто мен өзүм тапкан волонтерский проекттер, тааныштар, ушундай болуп кеткен. Турциягачы? Турцияга просто досторум иштейт ал жакта, ошолорго барып жүрүп келгем ал жакта да. Официально иштеген эмесмин. Стамбулда жүрүп келгем. Кыскасы, чтобы мындай немеден рамкадан кыскасы бир определенный целге жетиш үчүн рамкадан чыгыш керек экен да. Тааныш билиш дейт коет го. Тааныш билиш деген сөздүн Кыргызстанда мындай жаман стереотипный сөз да, Кыргызстандачы. Бирок тааныш билиш бул нетворкинг да. Кореяда көчө нетворкинг деп коет. В основном жумушка киргенде жакшы как бы проекттерди кылыш үчүн жакшы нетворкинг керек. Жакшы агайларың керек, жакшы тааныш, жакшы достор керек. Аларсыз жашаш, бир ишти кылыш кыйын го. Кореяда да ушундай. Кореяда деле ушундай. Машалла. Анан да неме боюнча айтып болайын дедим. Ошо Кореяда чекап бүттү, полностью неме сопровождение бүттү, Кыргызстанга жөнөтүлдү. Төлөм эң акырында болот. Бияктагы расходдордун баардыгын, ага чейинки визовый вопросторун сиз өзүңүздүн жаныңыздан каржылай бересиз. Пациент менен сүйлөшөм да, кандай кылабыз, качан келет, кандай лечение алат, ошондон көз каранды болуп көрүнчү. Ар бир кейс ар кандай да. Жөн эле чекапка өткөн пациенттер жөн эле өзү келип чекап төлөйт, болду. Кээ бирки пациенттер биринчи заранее анализдерин жөнөтөт, заранее бул жакты текшеребиз, бул жакта баардыгы лечениясы даяр болгондо анан келишет. Ар кандай. Чисто биринчи пациенттердин көбүнчө эч ким оорубасын, конечно, биринчи эле ооруган адамдардын бүт маалыматтарын чогултуп анан жооп беребиз. Эгер Кыргызстанда эле лечение болсо, Кыргызстанда эле аппараттары, специалисттер болсо ушул тармакта Кыргызстанда лечение ал деп совет беребиз. Анткени бул жака оора болуп келип, акча кетиргенден көрө ал жакта лечение алган жакшы. Чисто коммерциялык ой жок. Көбүнчө кыргыз жарандарына жардам бериш ой. Машалла. Алла таалам кабыл кылсын. Өтө чоң баардык амалдар ниетке жараша дейт да. Баардык амалдардычы. Андан кийин жанагы ошо чекап бүттү. Сиз ошондо эки тармакта иштеп неме алып барат экенсиз да, буюрса. Андан кийин могул Кыргызстан менен сиз да Кыргызстандын немесинде медицинский тармакта кайсы жакта иштеп калдыңыз? Мен Ош территориалдык больницада иштегем. Ош областной больницада иштегем. Областной тоже жанагы өзүңүздүн кесибиңиз менен? Ооба, анестезиология бөлүмүндө 2 жылга жакын клинический ординатор болуп иштегем. Ушул жерден мындай Корея менен мындай кандай десем, отличиясы эмес, деги эле мындай кайсы жактарынан Корея өйдөдө Кыргызстандан? Диагностический аппаратуралары жакшы бул жакта. Бул жакта диагнозду туура койгонго, диагнозду так койгонго 60-70% убактысын ошого кетирет. Леченияга аз эле убакыт кетирет, анткени туура диагноз бул туура лечение да. Мен мага көп пациенттер кайрылат, туура эмес диагноз коюлуп, туура эмес лечение алгандарчы.
Ошон үчүн Кореяда айырмачылыгы бул жакта көбүнчө аппаратуралары өтө күчтүү, даже молекулярный уровеньге чейин, генетический уровеньге чейин генетикалык тесттерден бери текшеришет. Ооруну так аныкташ үчүн. Ошон үчүн ошол жагынан мен күчтүү деп койдум. Экинчи, булар көп наука, билимге көп кетишет. Жашоосун ошого арнашатчы. Бир кесип тандап, ошону до конца окушатчы. Специалисттери күчтүү деп билем бул жакта дагы. Биздин Кыргыздын специалисттери да күчтүү. Кыргызстанда дагы өтө жакшы специалисттер бар, бирок Кореяда дагы өтө күчтүү специалисттери бар. База жакшы, технология, аппаратурасы эң акыркы бул жактачы. Биздин бияктагы аппаратураларды Кыргызстанга алып баруу үчүн буюрса немени чын айтканда бул государственный проекттер болуш керек экен да, чоң деңгээлдеги. Бул жакта Корей бизнесмендери, Корей клиникалары кызыгып, Кыргызстанда да клиника ачкан кызыккан проекттер бар. Азыр ошонун үстүнө иштеп жүрөбүз. Балким жакынкы 5 жылда Корей кыргыз клиникасы ачылат. Жарыткан Алла таала калгысын. Өтө соң болот эле. Чын айтканда биздин жарандар да бияка келип акчасын жөн эле жолдон коротпой, визасы да басып эле Кыргызстандан алып калгангачы буюрса. Өтө соң. Кыргыз Республикасында азыр ошондой компания жок же барбы? Азыр именно иштеп аткандар. Медицинский туризм менен иштегендерби? Жок, именно жана Кыргызстан биякта корейский аппаратура Кыргызстанда медицинский обследование өткөрүп бере тургандар. Бир-эки компаниялар же мындай немеселер барбы? Жок, медициналык техника менен иштеген компания пока жок. Өтө чоң нерсе экен. Анан кийин тиги кандай десем, бул Кореядагы кандай онкологический заболеваниялар менен айтылды го, жана көбүнчө адамдар кайрылып атпайбы онкология менен. Ошо онкологияны рак илдети да, кадимки эле рак илдети. Азыр Кыргызстанда рак илдети менен жанагы кандай десем B2 беле жана боор менен гепатит Б менен ооругандар да аябай көбөйүп атат да. Ушулардын бүт бардыгын мындай кандай десем, кандай жол менен айыктырып атат биякта? Кореяда Ооба, Кыргызстанда болсо каршы 2-3 способун билдим да. То есть бизде да кече жактында Аскар Зоомдо ооруп, ошонун нерсе менен каза болду да. Андан кийин ушул нерсени өзү Кореяда кандай способ менен? Мен билишимче лучевой жана физиотерапия, и экинчиси болсо химиотерапия бар экен да. И третий кайсысы бар? Же эки эле терапия бар. көбүнчө азыр любой эле бул онкология бул эме орусча айтканда приговор эмес да. Онкология менен оорудум, болду, бүттү эмес да. Кореяда онкология менен ооруду деген сөзгө андай жөнөкөй эле оору менен ооруп калдым дегенде эле угулат бул жактачы. Анткени онкология көп аныкталат бул жактачы. Булар жарыйны этти жарыйт көп жешет да. Ооба. Онкология желудка боюнча Корея, менимче Япония, Корея, Китай биринчи орунда турат. Бирок аны булар вау, мен жашоом бүттү рак деп кабыл албайт да. Булар ар бир 6 айда гастроскопия, колоноскопия кылышат. Ичти текшерип турат. Ичегилерди текшерип турат ар бир 6 айда. Ошон үчүн эң биринчи рак кантип башталат? Биринчи бул жөнөкөй эле доброкачественный полиптен башталат. Полип, жөнөкөй полип өсүп чыгат. Ошондон башталып жүрө берсе 10 жыл, 20 жылдан кийин ал полип раковый клеткага новообразование болуп кетиши ыктымал шансы көп. Ошону булар кичинекей полип кезинен эле булар баарын удалять этип, диагностика, профилактика өтө өнүккөн. Булар бул жактачы. Любой онкологический болезнь биринчи стадиясында толук айыгат да. Вот химияга жетип, операция болбой турган полный метастаз берген учурда көбүнчө бул жакта деле ошол рактын деле түрлөрү көп да, бир эле эмес да, 200-гө жакын түрү бар. Рактынча ар бир түрүнө өзүнчө дары подборка бул жерде. Общий эле бир химияны бербейт. Нейроэндокринный ракпы, кандай ракты аныктап, ошого жараша өзүнүн лучевая терапия 60 рейге жакын луч берет бул жакта көбүнчө. Андан кийин химиотерапия, анан поддерживающая терапия кылып поэтапно лечение жасалат. Биринчи лучевой терапия кылып эле айыктырып койсо болот же именно общий химиотерапия, андан кийин лучевой терапияга өтүш керекпи? Экөөнү бирдей кылат, бир учурда кылат. Бир учурда кылат. Машалла.
көп жашагандар бар. Жөнөкөй эле рак менен ооруп, химиотерапия алып, врачтардын көзөмөлүндө 20 жыл, 25 жыл жүргөн случайлар да бар. Мындайча айтканда контролируемый рак деп коет анча. Мындай терапияга баш ийген рак деп коет. Обычный ушундай да. Обычный лечение менен эле көп жашаса болот. Клетканын раковый клетканын өсүп дагы көбөйүүсүн бир калыпта кармап турат экен да. Эми ал 4-чү этаптагы, 4-чү стадиядагы онкология эмес, 3, 2 стадиядагы онкологияны как бы поддерживать этип, контролировать этип жашагандар бар. Толтура. Каждый раз вот это физио либо химиотерапияны Химиотерапияны алып, поддерживающий терапияны алып, врачтын көзөмөлүндө ПЭТ-КТга түшүп, МРТга түшүп караса болот. Кыскасы бул менен мындай ойго келдим, чтобы бороться раком, неме эң онкологический заболевания менен күрөшүү үчүн эң биринчи 6 ай сайын онкологический тесттен чекап өттүрүш керек экен да. Бизде ушул нерсе бир аз небебиз да, Кореяда да, бизде да заводто иштейм да. Заводто иштегенде да 6 ай сайын обязательный неме бар, медицинский осмотр. Грудной полости, бүт барды канды, бүт барды полный текшерип неме болуп турат да. Состояние здоровья, бүт барын текшерип неме болуп турат. Ушул тарабынан да корейлердин аябай баа берем да. То есть бизде не последствия менен күрөшөбүз го биз. А булардыкы себеби менен күрөшүп атат да. И себеби менен күрөшкөндө дагы чоң жыйынтык берет экен да. И также преступление юриспруденцияда дагы ушундай да. Бүт тармакта эле кыскасы алдын алуу, профилактика керек экен. Профилактика эң маанилүү. Биздин медицинский уровеньди корейский уровеньге кантип көтөрө алабыз? Жакшы суроо. Мен оюмча баардык нерсе садиктен башталат го. Университеттеги медициналык образование деңгээлин көтөрүш керек. Анан английский же болбосо китайский тилди обязательно кылып киргизиш керек го дейм мен оюмча. Анткени англисче билген врачтын лечениясы менен англисче билбеген врачтын лечениясы башкача. Көп интернеттеги почти 70-80% маалымат англисче чыгат. Бүт дүйнөдөгү интернеттеги маалымат. Орусча маалымат общий дүйнөдөгү поток информациядан бир 5% түзбөйт. Орусчасы эле. Орусчасы. А вот корейче, кытайча көбүрөөк. Ошон үчүн мен оюмча жаш студент, медиктер биринчи языковой барьерлерди жеңиш керек да, чтобы информацияны бир эле Советский Союздан калган информацияны эмес, качественный информация, биринчи чыккан эң акыркы медициналык испытаниялар өткөн препараттар жөнүндө информацияны эң биринчи болуп билиш үчүн англис тилин билиш керек. Мен оюмча университеттерге англис тилин обязательно киргизиш керек да. Ошондо адамдардын, студенттердин кругозору чоңоет, как бы башка дагы возможностьтор өзү көрө баштайт. Тил билбесең өнүгүш кыйын да. Туура. Бизде да жана неме деген маселе болуп атат да. Сизде болгон күчтүү кадрлар дагы мына сыртка чыгып атат да. Кечендер Кыргызстан курултай бардык, ошол жерде реинтеграция маселеси боюнча аябай чоң неме болду да. Ошолор боюнча да биз айтылып, өзүбүздүн сунуштарды бердик. То есть сыртка чыккан студенттерибиз дагы кайра Кыргызстанга кайра алып келүү маселеси боюнча. Ушул боюнча бир аз кандай оюңуз боюнча? То есть биздин студенттер кандай шарттар болсо Кыргызстанга барасыздар? Жок, мен оюмчачы бир гана эле Кыргызстанга барса да Кыргызстан медицинасын көтөрүп берет деген түшүнүктөн кичине алысыракмын. Бул жакта жүрсө деле, бирок бул жакта жараткан бир ийгилиги, жараткан билимини башкалардан тарбияласа болот. Например, мен азыр бул жакта өзүм иштеп калдым, пока как бы жолдомун сертификат алып боюнча. Бирок уже 1-2 студент окуучум менен иштеп атам азыр. Чогуу иштеп, бул жактан да тренингдер өткөнгө жардам берип атам. Не только эле Кыргызстанга өзүм барып эмес, бул жактан деле аларга мотивация берип, аларга мечтать эткенге шарт түзүп берген деле бул мен оюмча өнүккөнгө шарт түзөт го дейм. Салым. Шакирт даярдоо. Азыр сизде 2 шакиртиңиз бар. Да, 2 шакирт менен иштеп жүрөм. Азыр алар каякта окушат? Ошгуда окушат. Медицинский факультетте окушат. 5-курс. Бияка аларды чакырасыз. Ошону артынан жүрөм азыр. Неме менен жана ординатура менен бияктан тапшырып келсе өтө сонун болот экен да,
буюрса. Баарыбыз эле сыртта жүргөндөрдүн баарынын эле кыялы өзүнүн өлкөсүндө жашап, ата энеси менен жашаш да, баарыбырчы. Өзүнүн жеринде иштөө. Менимче жакынкы будущийда Кыргызстанга деле барып иштейбиз. Бул жакта азыр билим деңгээлди жогорулатып, өтө профессионал своего дела болуп барып иштеген жакшы да. Туура айтасыз. Буюрса ошо менде да чоң кыялым бар да, ошо жана айтып кеткендей эле жана 30 жылдан кийин деп азыр бизде көп жаштарыбыз да миграциядабыз да. Миграция это хорошо. Деп өзүм да көрүп калдым да, то есть кругозор чоңоюп кеткен балдардачы. Кругозор чоңоюп, и могул кичинекей чырдактан боло турган болсо, жана Кыргызстанда кичинекей немеден боло турган болсо, жана өзүнүн территориясынан чыкпаган эле кругозор болуп, бияктан уже на весь мир бүтүндөй дүйнөгө ачылат экен да. Анан кийин дагы кайра ушул бүтүндөй дүйнөдөн көргөн, өнүккөн өлкөлөрдөн көргөн практикасын, өнөрлөрүн, то есть неме опыттарын баарын кайра Кыргызстанга алып барат деген чоң ишеним бар да буюрса. Буюрса да жакынкы 5 жылдыкта да Кыргызстанга жана бияктын клиникасын да ача турган болсоңуз, кыргызга, корейскийче өтө сонун деңгээлде болуп кетет экен да буюрса. Кыргызстан дагы, то есть биздин мекендештерибизди онкологиялык заболеванияларын, оорулууларын алдын алып, мындай азайта алат экенбиз да. Ошол биздин онкологиялык оорулууларды ошол азыр чын айтканда көбүнчө продукты питаниядан болуп көп нерсесичи. Ошо биздин рационду кантип өзгөртө алабыз десек туурабы, суроолору же кандай болуп калат? Рационду бизде көбүнчө камыр тамакты көп жешет. Анан майлуу тамакты көп жешет. Анан малоподвижный образ жизни, аз кыймылдайт. Майлуу тамакты, камыр тамак жеген нормально, бирок ошого жараша аларды сиңирип адам кыймылдаш керек да. А бизде болсо, бизде 50 жаштан кийин чуркоо же көнүгүү менен заниматься эткен картайган муун жок эсе да. 50 жаштан кийин мен карадым, ич салып алып, мынтип семирип кеткен да. Биринчи, экинчи степень ожирения ужечи. Ал спорт менен жакын эмес. 90% ошондой биздечи. Ошонун эсебинен да онкология көп айтат. Онкология бул так бир себеби жок. Онкология пайда болгончу. Кээ бир адамдын генетический жагынан онкологияга алсыз болот. Пайда болушу көп. Жогору. Например, генинде онкология бар болгон болот кээ бир адамдардачы. Ошон үчүн онкология пайда болгон это нормально. Но аны эң башкы пайда болгон этабында обнаружить этип, аны жок кылып лечение кылыш керек. Профилактика, ошол эле кайра эле профилактика да. Субханалла. Ошону менен азыр бизде ошо Кыргызстанда эң основной проблемабыз неподвижный образ жизни экен да. Неподвижный образ жизни, көп камыр тамак жейбиз, анан көнүгүү кылбайбыз, өтө майлуу жейбиз. Май барган сайын биздин тамырларыбыздын эмеси ичкерет да, калибрычы. Май турат ошол жерде, тактала берет. Накапливается, годами накапливается, андан кийин ичкерип, акыры рак, инсульт, этот инфаркт, инсульт болуп акыры көбүнчө 90%, 80-90% бүт өлүмдөр ошо инсульт же инфаркт болушат. Инсульт, инфаркттын эң башкы себеби бул тамырдын ичкерип кетип, ошого тромб туруп калуусу да. Тромб туруп калганда тамырдан өткөн кан өтпөй калат. Бул инсульт ошо. Инсульт, инфаркт ушул да. Мээңдин кан тамырлары, жүрөктүн кан тамырларын ичкерип кетүүсү да. Буну алдын алуу үчүн биз Туура тамактануу. Майлуу тамакты азайтуу, разумный тамактануу да, рациональный тамактануу. Өтө эле майлуу эмес, өтө эле таттуу эмес, өтө эле камыр эмес, балансированный тамактануу. Неме интернетте жана доктор Бёрдстун кетоновый диета дегени бар. Көрсөз керек эле. Ошол кетоновый диетаны эгер карманса кандай болуп калат? Эгерде биздин бирок эми буга өтүш аябай кыйын болуш керек дейм да. Бул өтө чоң тема болуп кетет. Өтө кыйын эле болсо керек. Башка күндөн кызык болот. Ошо рациондорду өндүрүп, мен болсо корейстерде да чын айтканда көбүсү чөп-чарды көп жешет да булар. Мен дагы Кореяда речи келгенде заводдо тамак берип неме кылат да. Ажа чөп-чарларды алып неме болсом эле үйдөгүлөргө тартып жөнөткөндө берди биз мал берип го чөптү биякта жей дегенбиз депчи. Кыргызстанда жеп аткан чөптү булар да жешет да. Биздин малыбыз жеген чөптү булар да жешет экен. Анан кийин карап ойлоносуна баштайбы депчи. Өзү машалла. Ошо корейстердин дагы өзү образ мындай жашоо образы дагы аябай суктандырат чын айтканда.
Булар чоң кары адам, мисалы бизде да заводдо эле азыр 60 жаштагы аксакал биз менен чогуу 50-30-40 килограммдыкты көтөрүп алып ыргыта берет да. Мындай кем калышпайт бизде. Ошондой деңгээлге чейин жетип неме алат да. Анан кийин абышкалары, чалдары, кемпирлери дагы күнүгө жана йога менен, эртең менен эрте чукап жүргөнгө болуп каласың да. Бизде Кыргызстанда да ошо ментально эле уже эрте эле карып калышат. Ошол тармагында бир аз мындай кандай десем, ал көбү барып билимсиздикке келип такалат көп нерсечи. Адам эгер билимдүү болсо, өзүнүн денесине дагы ошондой мамиле кылатчы. Ошого өзүнүн денесине караганга дагы грамотный мамиле кылатчы. Көбүнчө билим деңгээлин көбөйтүш керек го. Образованный слойду көбөйткөнгө аракет кылышыбыз керек. Бизчи балдарыбызды окутушубуз керек. Например, бизде, например, 70% жогорку билим алышпайт да. Менин айланамда өзүм деле ошол жактан чыккан 70% жогорку билим албай эле орто билим менен калып кетет да, өмүр бою ошо менен жашайт. Ал дегени бул өмүр бою физически иштеп өтүү дегени да. Эгер жогорку билим жок болсо, бир кесиптин ээси болбосоң. Анан жанагыдай псевдо мотиватор болуп, билим жок эле байып кеттим дегенде, алар миллиондон бир адам да. туура. Андай болуш кыйын. Эгер средний жашап, средний деңгээлде жашайм десең, билимиң болуш керек. Любой эле сферадачы. Ал сферада иштебесең деле, билимиң болгон жакшы, анткени сен как бы китепти окуганды үйрөнөсүң, жашоону үйрөнөсүң да, иштебесең деле окутуш керек балдардычы. Кореяда почти 80% окушат да. Жаш 90 окушат да. 90% жогорку билимдүүлөр да. Ошон үчүн булардын денесине да мамилеси спортко жакын болгондо, тез өнүгүп кеткенин себеби деле бул билимге инвестиция кылгандыгы да. Туура. Ошол эми бизде чын айтканда бул билим маселеси өтө курч неме кылат да, курч турат да бул маселеси Кыргызстанда действительно. Кыргызстанда да көбүнесе ушул билимде да мына одаренный балдарыбыз бар го. Одаренный балдарда дагы жандай карап турсаңыз, неме кээ бир немелер бар да, жандай чоң университеттерде дагы жандай по обмену кылып туруп тыш жака жөнөтүшөт. Эми жана докторскийди бүтүшкөндөр, тим эле жандай кандай дегенде дүйнөлүк деңгээлдеги жана ачылыштар жасагандар да азыр жаңылышпасам Европа өлкөлөрүндө, Америкада да биздин мекендештер ачылып атат да. Анан аларды көрүп алып, атаң дейсиң да, биздин күчтүү кадрларды тигилер алып кетип иштетип атат депчи. Бирок алар дагы өздөрү иштеп салым кошуп атат. Мүмкүн Кыргызстанга дагы ошо сиздердей болуп да неме кылып аткандыр да буюрса. Кыргызстан негизи менин оюм бул Кыргызстан жаш өлкө болуп саналат да. Биз эгемендик алганга 30 жыл болду да. Болгон 30 жыл болду. Америка, Европа дейбиз, алар эгемендик алганга минимум 200 жыл болду да. Өз эгемендүүлүк алып, өзү өнүгүп баштаганга. Биз жаш өлкө болгонубуз үчүн любой эле өлкө мындай спираль түрүндө өнүгөт да, мынтипчи. Мындай өнүккөн өлкө жок да, тез өнүккөнчү, вертикальный. Спираль түрүндө өнүккөндө Кореяны мисал алсак, Кореяда деле 30 жыл мурда булар массовый миграцияга жүрүшкөн. Нью-Зеланд, Австралия, Германия полный Корея мигранттарына толуу болгончу. Ошол мигранттардын балдары ошол жакта иштеп, ал жакта деңгээлди көрүп, билим алып, көпчүлүгүчү кайра Кореяга келип, ошолордун балдары Кореяны өнүктүрдү да. Мындайча айткандачы, ошолордун балдарына бул билим бере алды да, мигрант болупчу. Балким Кыргызстанда деле 10 жылда ВВП $10.000 болуп кетет деп айта албайм. 20 жыл, 30 жыл керек агачы. Биздин балдарыбыз балким Кореянын деңгээлинде жашай алат, бирок ал жашай алганы бизден көз каранды да. Туура. Биз кандай почва түзүп беребиз? Бирок азыр карасаңыз, Кореяныкы көп неме кылып, неме алам, чын айтканда эмне черная работа боюнча. То есть корейцев жаңы мууну ушул тараптарда көп жок да. Только мигранттарды келип иштетилет. Бирок ушул тарабынан билбейм, корейцтердики кандай өйдө кетип атабы, ылдый кетип атабы, спадка кетип атабы ушул тарабынан. То есть производстволору бар, наркотиктер бар. Бирок именно работниктердин бардыгы иностранный граждане да, чет өлкөлүк жарандар. Көбүнесе. Корей жаштары көбүнчө билим алып жүрүшөт да. Ошонун аркасынан чучкап мындай кандай десем, ак кол алып иштеп коет го бизге.
ошонун аркасынан кетип аткандай мындай түр калтырат да. Көп Да. нерселерди иштеп неме алышпайт. Анан кийин бул жерде дагы конкуренция чоң. Өтө чоң. Сиз ошо конкуренцияны кантип өттүңүз? Мындай компанияга кыскасы өзүңүздү чакырган эле компанияга кирдиңиз да. Ошол тааныш билиштер менен кирип кеткен экенсиз да. Айттым ошо нетворкингде тааныш билиш депчи. Жакшы тааныш билиш болсо компанияга киресиң. Жакшы тааныш билиш как бы бизде тааныш билиш десе эле Кыргызстанда болбогон мындай как бы кадр эмес, ошол профессиясы жок эле адам киргизип койчу берет да. А Кореяда болсо тааныш билишиң болсо деле сен ошол позицияга соответствовать этишиң керек да. А вот соответствовать этпесең тааныш билиш, хоть министрдин баласы болсоң да кире албайсың да. Туура. Ошон үчүн аракет кылыш керек, корейлер менен атаандашканга аракет кылыш керек. Алар деле бизге окшош эле кол буту бар адам, бизге окшош эле окушат, бизге окшош эле ой жүгүрүшөт, бирок көп нерсе кылып атат. Биз деле ошолорго окшоп деле чуркап аракет кылып үйрөнсөк болот. Кореяда эч кандай мындай дискриминация жок бул тараптан. Эгер Дискриминация жок. адис боло турган Жакшы адис болсоң, сени алат да, Корея адамды албайт. Эгер өзүң келсең, жакшы билсең. бул тараптан дагы аябай чоң. Биздин дагы азыр студенттерибиз дагы көп неме болуп келатат буюрса. Көп каттап атат, көп келишип атат. Ошол да алда койгон максаттарды именно вот жана өзүңүз айткандай бир кесиптин ээси болуп чыгуусуна ошо көбүрөөк басым жасоосун каалар элек да. Аке, анан дагы неме бар? Биз билгендей, Корея өлкөсү дагы аябай өнүккөн өлкөлөрдүн эң чоң өлкөлөрдүн бири катары неме эсептелинет да. Анан кийин производство тарабы аябай чоң деңгээлге жетишкен бул мамлекет дагычы. Биз билебиз, Корея десек эле сразу Samsung эске келет. Корея десе эле Hyundai, Kia, ушул машиналар, ушул направлениялар кетет. Анан кийин медицинский тармакта именно Корея дегенде эмнени, кайсы оборудованияларды, деги кайсы тетиктерди мына эске келип неме топ дүйнөлүк деңгээлде топторго кире турган кайсы компаниялар бар? Медициналык технология чыгарган, аппарат чыгарган компания бул Америка биринчи орунда турат. General Electronic деген компаниясы бар. Японский аппараттар өтө күчтүү. Немецкий, японский, американский бул топко кирет, 3 топ. Бирок алар өтө кымбат. Баары жагынан. Бирок Корей производительдер да бар. Өзүнүн ордун табышкан ошол сферада. Япон, америкалык аппараттарга караганда кичине арзан чыгарышат булар. 40% арзан чыгарышат. Ошондой эле качество, бирок Made in Korea деп чыгат. Азыр Кыргызстанда менин эжелерим, частный клиникада иштеткен менин коллегаларым көп аппарат заказ кылышты. Например, жакында эле мына барокамера, таза кислород менен дем ала турган аутист балдарга, после инсульт, после инфаркт бейтаптарга кирип алып, таза кычкылтек менен дем ала турган аппарат жиберип атабыз. Жакында уже бир 10 күнүн ичинде доставка болот менин оюмча. Андан кийин байкап Корей медицинский технологиясынын качествосын байкап көрсөң, менин оюмча, менин жеке оюм, булар дагы өтө качественный аппараттар чыгарат. Бизде да могу неме деп именно машина тармагынан да көп неме алабыз да. То есть эң биринчи Европа мамлекеттери турса, экинчи Япония, анан кийин Корея и Китай болуп бөлүнүп кетет деп неме бар да. Анан кийин Нишасы бар да. ошо нишанысы бар да. Ошол Корея именно ушул иерархиянын кайсы жагында? Япониядан өйдө же элдигинде? Топ 10 медициналык аппарат чыгарган өлкөгө кирет. Топ 10 Топ 10го кирет. 7-8 турушу мүмкүн. Именно кайсы направлениядагы аппаратураны, кайсы багыттагы аппаратураларды көп чыгарат? Тетиктерди. Наркоздун аппараттары чыгарган компаниясы бар, барокамера чыгарган компаниясы бар, детальдарды чыгарган, лабораторный тесттер чыгарган компаниялар бар, ар тармакта бар. Булар не только эле машина чыгарат, же телефон, Корей медициналык жабдыктарды дагы жакшы качествода чыгарышат. Кытай менен конкуренция болуу үчүн булар өзүлөрүнүн чыгып немесин мировой рейтингде кармашкан экен да. Өзүнүн рейтинги, өзүнүн немеси бар, авторитети. Кытайда деле азыр бизде Кыргызстанда мындай да. Госзакупка болсо деле Кореяны карайт, тигини карайт, буларды карайт, анан кийин жанагы
Кытайдыкы эң арзан болот да. Буда деле ушул функция аткарат, буда деле ушул функция аткарат, бирок Кытайдык арзан деп да ушактан алат. Ошонун кесепети эмнеге алып барат? То есть бул туура эле көз карашпы же кандай десек болот? Эми Кытайда чын айтканда Кытай десе эле сразу эле биз жанагы немеге эсептеп калганбыз, одноразовый нерсеничи. Бирок Кытайда азыр өзүнүн финансовый положениясына карата, финансовый деңгээлине карата ошого жараша немесин чыгарып берет да, жанагы качествосы менен чыгарып берет. Ошо Кореяда да ушундай барбы? То есть финансовый положение же булардыкы бир неме менен кете береби? Жок, Кытайга окшош, Только наверное, качество. кытайский товар десе биз арзан болгон үчүн одноразовый деп түшүнүк бар. Бирок Кытайдан эң сапаттуу товарлар чыгат. То есть Кытайдан чыгат. Бирок ал кымбат болгон үчүн биз Кытайдын эң арзан товарларын алабыз да көбүнчө. Ошон үчүн кытайский деген понятие бар. На самом деле Кытайдан дагы өтө жакшы качественный товарлар чыгат. И Кореяда бул арзаныраак нишага, бул кымбатыраак деген жок, бул бир стандарт эле. Мынау бизде дагы кээ бир направленияларды карасак неме да. Кытай менен то есть Кореяда өзү ушун кээ бир немелерге барып калсам, заводдорго барып калсам, баяндар бирөөлөр айтып калды. Бул китайский дейт, алып келип корейский переименовать этип койгонбуз дейт. Ошол направление медицинский жабдыктарда да барбы? Андай жок. Андай жок, Медицинский жабдууну экспорт кылыш үчүн биринчи ошол экспорт принимающий өлкөдө аны регистрация кылыш керек. Андан кийин аны каяктан чыкканын өзгөртүү бул мүмкүн эмес. Инвойс кылып туруп, пополнить баардык неме тийиштүү Официальный инвойс кылып документтерди. жөнөтөбүз. Өтө сонун экен. То есть неме бул жерде алыш үчүн бизде обычный эле обычный эле жеке ишкерлер, юрлицолор бияктан заказ бере албайт. Именно медицинский немес компаниялар гана бияктан заказ бере алат. Же обычный юрлицолор Обычный адам деле заказ берсе болот. заказ бере алат. Биздин Кыргызстанда тааныштар бар, азыр партнер издеп атам Кыргызстанда. Жакшы. Ал жакта компаниялар бар, то что официальный бизден заказ берсе, биз официальный инвойс аркылуу аппаратты транспортировка кылабыз. Өтө сонун экен, субханалла. Эми буюрса жараткан Алла таалам силердин дагы чын жүрөктөн каалайм, буюрса эмки жакынкы 5 жылдыкта ушундай чоң неме ачууңуздарды. Буюрса. Жана чоң клиника ачып, Кыргызстанда дагы ушундай корейский, именно качественный биздин мекендештерге дагы арзан түрдө дагы ушундай медицинский осмотрларды, ушундай медициналык жардамдарды көргөзүүчү. Буюрса жараткан Алла таалам жолуңуздар байсалдуу болсун иншалла. Жаным, сен менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Анан Кыргызстанда каякта окудум дедим? Кыргызский государственный университет имени Арабаева. Аябай Арабаевада окудуң. Ал жакта направление корейский язык болду. Да, корейский язык в Кыргызском государственном университете, там есть прям профиль корейского языка, и сами носители преподают, поэтому я решила начать с изучения языка именно там. А кызыгуу именно корейский языкка кайдан пайда болду эле? Кызыгуу больше с дарам. Началось с дорамы. Лимонхо деп сен да ошону ушул жактан Да, баштадың. дорамы, потом культура понравилась, и в целом хотелось какой-то глобальный опыт, обучаться за границей, получить глобальный опыт хотелось. И тут как раз в Корее была хорошая возможность, также там хорошо обучали язык, и поэтому решила попробовать. После университета сразу поступила туда очень легко поступить было в тот момент. И начала изучение корейского, то есть там еще рядом есть Сэджонхактан. У меня было так, что вот с утра до обеда я в университете, потом после обеда в Сэджонхактан, и такой вот очень максимально эффективно обучалась. За год примерно 5-й уровень получила уже. Кыргызстанда элеби? Да, Кыргызстанда получила 5-й уровень, а потом прошла по обмену Кёанаксэнь сюда, в Тегу. И здесь в Тегу тоже по обмену год училась. Мне очень понравилась система обучения в Корее, потому что здесь все вот система есть, то есть есть именно программа, то есть в университете есть своя система, программа, и у тебя в приложении даже есть, когда у тебя экзамены, кто у тебя преподаватель, какие будут темы в этом предмете, какие экзамены будут, что у тебя там горящие даты, вот эти вот, все так сорганизовано. Еще, если там какая-то ситуация, либо там преподаватель заболел, в системе всегда есть онлайн.
урок, То который есть можно... полностью доступный, сен аны көрө аласың, биле аласың. Көре аласың, да, все можно контролировать, а также уроки ты сам регистрируешь. То есть, например, я могу прийти в первый курс и подумать, что я хочу послушать урок 4-го курса. Или я хочу послушать 3-го курса. То есть это прям максимальная свобода. А также я могу свой schedule, то есть расписание сама контролировать. То есть я могу сказать, что я в понедельник там 9 часов, а в остальные дни буду более свободной. То есть все это контролируется. А также отличительная черта в том, что вот в Кыргызстане с 1-го курса по 4-й все вместе как группа. А здесь не так. То есть ты можешь... Вот у меня не было ни разу такого ощущения, что мы как группа идем вместе, потому что каждый урок новые люди. То есть очень много людей, каждый урок это разные люди. И нет такого потока, что вы вместе, а такое, что очень много разных людей. Каждый урок. И ты в один урок с 4-курсниками, в один урок с 3-курсниками. Твой урок могут слушать люди абсолютно с разных факультетов, потому что вдруг ему стал интересен ваш урок. То есть ты можешь, вот я, например, у меня специальность туризм-менеджмент, но я слушала вот разные. Я слушала в один момент искусство, в один момент слушала историю, или я захотела послушать, например, стюардессы, урок стюардессы, или, например, я хотела послушать урок hospitality, я не знаю, но очень разные, то есть ты можешь узнать очень много всего, и нету какого-то ограничения. А ең башында келгенде адаптация кандай болду эле? Адаптация, конечно, было очень сложно, потому что ты приходишь, и здесь вот есть какой-то запах моря, морской какой-то запах есть, непонятный, и первое время кушать сложно, как будто еда пахнет морем, все пахнет морем, сложно было в целом, и хотя у меня был 5-й уровень, я не понимала. То есть 5-й уровень это просто я хорошо читаю, я хорошо воспринимаю текст, но когда ты сюда реально приходишь, воспринимать речь было сложно. То есть вот восприятие речи мне нужно было вот год, чтобы привыкнуть вообще в целом к корейской речи. И в целом продукты питания отличаются, еда, рестораны абсолютно отличаются от Кыргызстана. То есть они едят морских осьминогов, а еда вообще другая. И поэтому это займет время, то есть это будет год-два, чтобы вы привыкли к вообще в Корее. Башында келгенде ошентип адаптация жагынан бир аз кыйын болду. Именно финансовый жагынан, успеваемость жагынан поддержка берген адамдар болду? На самом деле я приехала в Корею, мне помогли оплатить дорогу там на первое время. И у меня, когда я приехала, был ограниченный ресурс финансовый. Например, у меня было где-то, может, $300 примерно максимум. То есть я приехала сюда $300 и все. И как бы и мне надо было дальше уже самой. И все дальше самой. Окуну да, анан финансовый жактан да өзүңдү содержать этип. Да, нужно было. Мне кажется, в Корее самое сложное для студентов это содержать свой контракт и себя. Это очень сложно. И из-за этого ты очень сильно устаешь. И, возможно, из-за этого у некоторых там срыв, и они не могут там мечтать и к чему-то большему там, потому что нужна свобода в голове, чтобы мечтать, а тут как бы бытовуха, нужно работать. Возможно, из-за этого многим сложно. Выгорание болгон учурлар болду? Да, конечно, вот, как я уже говорила, я пришла с $300, мне нужно было быстро найти работу, я сама начала очень быстро работать. После того, как я начала работать, это вот очень много сил уходит и на работу, и на учебу. Тут уже надо было и поступать в университет. Я вот поступила в университет, получается, перевелась, а там уже нужно было и на контракт работать, и себя обеспечивать. Вначале работала я вообще вышла из университета из деревни, я работала в там какой-то ресторанчике, какой-то бабушкой. Да, с аджумашкой. Было очень тяжело, если честно, в начале, потому что аджумашка была как бы... Ну, вы знаете, как психология, тогда, как старые люди, как они работают в целом, вы знаете, вот, было сложно. Мындай болду эле, мен зря бияка Кореяга келиптирмин, Кыргызстанда эле окуп берсем болмок экен деп артка чегинген момент болду? Было такое после, там, например, после 2-го курса, когда действительно финансово не хватало, и когда ты пытаешься полностью хорошо учиться, и ты пытаешься работать, все вместе, настолько я устала, что выгорела. Выгорела, и вот это выгорание в тот момент, наверное,
было очень тяжело, и даже были вот такие мысли. Кандай чыктың? Аны сен үйдөгүлөргө айта албайсың да. Мен биякта кыйналып атам, менде выгорание болуп атат. Антсең алардын бору дейт да, кел кызым дейт да, башка эмне дейт. А сен ошол ситуацияга попадать этпеш үчүн эмне кылдың? В первую очередь это друзья, подруги, поддерживали, выслушивали меня, пытались сделать все, чтобы я выбралась из этой ситуации. Потом поняла, что мне нужен отдых, и дала себе отдых. Я спала сколько хотела, дала себе отдых, потом пошла к терапевту. То есть я уже начала искать профессиональный метод, чтобы она меня вот спасла, чтобы она меня скорректировала как надо, чтобы я вот уже с ясным, потому что чтобы идти вперед и вообще обладать амбициями, нужно, чтобы у тебя были внутренние силы. А внутренние силы не идут от того, что ты постоянно работаешь и на бытовухе, то есть у тебя должно быть более что-то глубокое, духовное, какой-то вот стержень. Поэтому вот. Бул нерсени сураганын себеби Кыргызстандан биздин кыздар окууга келет өтө көп учурда. Алар кандай Кыргызстанда жана K-pop, Blackpink эмнелерди көрүп алат дагы, вау, Кореяга барсам мен ушундай сонун жашоодо жашайм. Анан дорамадагыдай красавчиктерди көрөм, имен жашоо прям налайча болот деп келет. А келгенден кийин окууга поступать этет, жана сен айткандай өзүн өзү содержать этиш керек болот, үйлөрүнө проблемасын билдирбеш керек болот. Выгоранияга келет дагы, көп кыздар артка чегинет же болбосо баягындай стресс, депрессияга өлө глубоко кирип кетишет да. Ошондой случайда болгон кыздар көп. Анан ошол эле учурда окуусун таштап туруп, туура эмес жолдорго басып кеткен кыздар дагы жок эмес да, бар, особенно жаш кыздарданчы. Сенде азыр ошол ситуациядан чыгып кетиш үчүн сен досторум менен сүйлөштүм деп атасың, өзүмө отдых бердим деп атасың, психологко кайрылдым деп атасың. Ошодон чыккандан кийинки сенин кадамдарың, окууга болгон целдериң каяка направлять этип кеттиң? То есть сен уже 1 жыл тилди кайра адаптация болдуң, а дальше кадамдарың кандай болду? Дальше уже, получается, идет момент ответственности, то есть у меня пошло осознание, что я ответственна за свою жизнь, и за итог, какая у меня будет жизнь, только я ответственна сама. Я вот убрала, наверное, позицию жертвы полностью, то есть я уже взрослый человек, я должна взять себя в руки, справиться со всем и взять ответственность за то, если я хочу хорошего будущего, значит, мне надо, соответственно, делать действия. И поэтому я уже начала себе помогать, направлять, но при этом не так, что добиваться, а больше на релаксе, то есть чтобы не дойти до того выгорания, которое у меня до этого было. На самом деле в корейских университетах очень много возможностей для подготовки в университет. Они сами даже поддерживают в этом. Получается, лично в моем опыте я начала прокачивать, чтобы у меня был прям хороший корейский, хороший английский, чтобы в сфере маркетинга у меня были скиллы, например, съемка, редакция видео, а также дизайнер-скиллы. То есть я начала изучать Photoshop, Adobe, Figma, то есть чтобы я могла там делать все. То есть, например, в корейских университетах, то есть в корейских компаниях они хотят, чтобы у тебя были прям способности. Поэтому ближе к 4-му курсу я уже начала готовиться, а также я подалась на стажировки, то есть учась в университетах, можно одновременно стажироваться в компаниях, это уже у тебя есть опыт, поэтому благодаря своему университету, разным программам я прошла 2 стажировки в 2 компаниях во время бакалавриата, что мне очень помогло в трудоустройстве, потому что они все-таки хотят какой-то опыт. И также начала вот готовиться, свое резюме начала готовить. Сөзүң бөлүп коюн, өтө сонун жерге келдик. Азыр тияка чыккандан кийин дальше уланталы, биз жетип жерге жетип калдык. Анан жана суда болгон кезде айтып аттың, бизде Кореяда окуганда возможностьтор өтө көп депчи, дополнительный жана жумуштарга устраиваться эткенге. Сен ошону кандай даярдандың? Же кимдер жардам берди? Как я уже говорила, в университетах есть программы, в которые вы участвуете, там уже договор с университетом и разными компаниями вас отправляют на стажировку. Обычно это на 2 месяца во время каникул. То есть у тебя есть возможность научиться, пройти стажировку, и еще они еще хорошо платят. То есть получается вот у нас там в стороне Тегу, особенно в Чонгсан-Бухто, есть вот такие вот программы для студентов иностранных. Вот стажировка очень сильно помогают. Также по мере возможности нужно ходить на какие-то курсы дополнительно. Например, курсы IT, очень хорошая помощь. Курсы по изучению там Excel, Word,
PowerPoint, то есть чтобы хорошо ими владеть, курсы по видеографии, монтаж, то есть все скиллы, мне кажется, помогают. То есть даже если ты трудоустраиваешься в компанию, они первые месяц-два смотрят и видят твои потенциалы. А вот она вот в этом хорошо, значит, ей будем давать вот это. А если у тебя скиллов нету, соответственно, через 2 месяца тебя, возможно, и не примут дальше. То есть максимально показываем, что у тебя есть скиллы. То есть ты разносторонняя, ты можешь это, и ты нужна компании. Поэтому в 4 курсе достаточно много было усилий и сил вложено в то, чтобы улучшить свой корейский, улучшить свой английский, ходить на курсы, пройти стажировки. А в итоге это все дало хорошие свои плоды. Я закончила вот стажировку, мне они хорошо заплатили. А также я научилась писать резюме. Как я уже говорила, я также пошла на курсы по дизайну. И там же научилась писать резюме, то есть в Корее есть свой метод написания резюме. То есть это там надо показать волонтерство, нужно показать, какие у тебя способности, какой у тебя опыт, чем ты занималась во время университета. То есть здесь мы показываем, что нет, я не только учусь, но я еще и лидер. То есть я руковожу студентами. Или, например, я прошла благотворительность. То есть вот разные свои опыты, то есть главное показать, какой ты человек. То есть ты активная. Как личность. Очень нужно продать себя, так скажем. Показать себя, какая ты личность, продать себя, а также показать, что ты готова еще учиться, ты направлена себя улучшать. То есть мы пишем резюме так, что я, хотя училась, но я на месте не стояла, я сделала это. С этого места я пришла на такое место. И хотя я там была студенткой, но я там ходила на кружки, постоянно развивалась. И если вы меня возьмете, то я вообще еще буду лучше. То есть вот так вот нужно показать и раскрыть свой потенциал. Таким образом, я после университета, к счастью, сразу смогла найти работу. И начала ходить на собеседование. Очень хорошо подготовила свое резюме, и меня начали прям звать. У меня были дни, когда у меня там 4 собеседования в день, 5 собеседований в день. И как бы компании в Корее были очень заинтересованы в том, чтобы меня нанять. Но так как я уже ходила на очень много собеседований, я уже начала выбирать. То есть это... Бір моментте несколько компаниялардан қалған болды ли? Да, конечно. То есть я с одной компании выходила, шла на вторую компанию на собеседование. То есть у меня был вот месяц, каждый день, как фулл-тайм, я ходила чисто на собеседование. И то есть если ты вот так хорошо подготовишься в свое время, это ты выбираешь компанию, а не они тебя. И ты уже предлагаешь ту зарплату, которую именно ты хочешь. Поэтому это вот дает, да, в моменте сложно, нагруженность, но это дает свои плоды, вот что я поняла. Өте сон. Именно мына сыртта оқып жүрген студенттерден ушул нерсеси жагаттан неме алдыга еще мындай өтө кызыгуусу энтузиазм менен аракет кылганычы. Көпчүлүк учурда жана айтып кеткендей эле сынып кеткендер болот. И ошол эле учурда тескерисинче мондай атып кеткендей элечи. И ошолордун катарында сен бар экенсиң, өтө гордимся тобой. Спасибо. Анан алдыда дагы өнүгүүлөр көп болот деп ойлойбуз. И ошол эле учурда алдыдагы келе турган студенттерге, жаштарга сен уже басып өттүң да канча этапты. Кандай кеңештерди бере аласың? Мой совет для молодежи, которая хочет приехать в Корею, это то, что найдите сферу, которая вам очень нравится, в которой вы уверены, в которой вы хотите развиваться, верьте в себя. А также Корея любит очень тоже специалистов, способных, то есть не надо себя как-то ограничивать. Людей, которые хотят развиваться, они всегда тоже хотят нанять. То есть здесь на самом деле нужны молодые, способные, амбициозные. Поэтому у вас есть, что вам нужно уже, просто соберитесь, не бойтесь, идите туда, которая сфера вам очень нравится. Я думаю, во всех сферах есть свои возможности. Изучать язык, конечно же, также вне языка, вне университета заниматься разными активностями. То есть представляем, что вы будете там работать в Google, вы будете работать в Facebook и работаем. То есть это все дает очень крутые плоды, хотя в моменте это незаметно, но мы на самом деле идем вперед, просто это незаметно. Но когда мы уже, вот, например, когда я закончила университет, а мне было его так сложно закончить, я начала получать офферы с разных крутых компаний, я такая, вот для чего это было на самом-то деле.
И поэтому я не жалею, что вот столько трудностей прошла. Я думаю, это больше меня сделало еще сильным человеком. Поэтому что я могу сказать нашим будущим студентам, это то, что верьте в себя, очень много возможностей. Мир хочет амбициозных людей, мир хочет умных людей. Поэтому здесь, в принципе, есть возможности, просто нужно очень стараться, очень много работать, фокусироваться. Поэтому я за то, чтобы было очень много еще больше специалистов. Жана айткан сөз бар го, нет ничего невозможного дегенче. Эгерде сен өзүңдү эч жактан ограничивать этпей, ар тараптуу боло турган болсоң, хоть Кыргызстанда болсун, хоть башка мамлекеттерде болсун, өтө чоң ийгиликтерге жетишесиң деп ойлойм. Ошонун эң эле биринчи примерлеринин бири биздин Диана десек болот, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анан алдыга комментарийге обязательно өзүңүздөрдүн оюңуздарды жаза кетиңиздер. Кореянын кайсы сферасында окугуңуздар келет, же болбосо же кайсы мамлекеттерде окугуңуздар келет. Эгер Корея боло турган болсо, эмне үчүн? Ошо. Давайте. Жанагылда өзү айтып кетпесизби? Студенттик жашоодо көрдүңүз, Кыргызстанда дагы, бул жакта дагычы. Студенттерди өзү сизде дагы айтышыңыз боюнча мындай родители, ата-эне дагы мындай бардар жерден орточо жашап эме алган, калган өзүңүздүн күчүңүз менен көп нерселерден өткөн экенсиз да. Ошол Кореяга келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Сиз өзүңүз жана заводдо да иштедиңиз, параллельно дагы окуп жүрдүңүз да. Өзүңүздү өзүңүз обеспечивать этипчи. Анан кийин ушул тарапта кандай кыйынчылыктар болду дейги өзү? Биринчи келгенде башка культурага келдик да баарычы. Язык билбей келдик башындачы. Анан көп чыгымдар менен келдик. Анткени эч ким каржылаган эмес да биздичи. Башында келген ошол чыгымдарды төлөп, анан бул жакта клиника жардам берди мага лично. Бирок кийинчерээк башка клиникага жумушка киргенге чейин мен өзүм заводдордо иштегенмин 3-4 ай. Анан кыйынчылыктар көп болду, албетте башындачы. Бирок ошол кыйынчылыктардан өтүп, адаптация болуп, Корея культурасына көнүп, тааныш ашырып, Корея досторду ашырып, анан башка да сфераларга өттүк, Кудайга шүгүр. Кандай сфераларга өттүңүз? Медицинский туризмге кирип калдым. Анан клиникада жакшы агай таап, анын жардамчысы болуп официально иштеп калдым. Ошол башында менин оюмча ошол бир күн текпеге чыгып көргөнмүн почтага. Өтө кыйын болгон. Эртеси күнү баса албай калгам. Текпеде оор го жумуш. Оор. Анан машина заводдо иштегенмин. Ал жерде дагы 12 саат иштегенмин, 13 саат иштеген күндөр болгон. Боюнча? Ноч, яган, чуган кылча. Уктабагандык мындай адамдын ден соолугуна канчалык неме таасир этет? Биринчи эле бул тамак сиңирүү системаң өзгөрөт да. Ичиң как бы тамак сиңиргениң сиңбей кыйналат. Биринчи эле менде тамак сиңирген жагынан кыйын болгон. Яган, чуган кылгандачы. Онкологический оорулууларга да алып келиши мүмкүн. Эгер көп жыл яган, чуган кылып жүрө берсең, албетте алып келет. Анткени уйкуда уктаганда адам организми жаңыланат, клеткалар жаңыланат да, регенерация болот. Ошондо уйку аз болсо адам иммунитети слабый болот. Ошон үчүн желательно студенттер биринчи келсе, башында кичине подработка кылышка туура келет. Ата-энеси толук каржылабасачы, подработка кылганда желательно мүмкүнчүлүк болушунча день иштеш керек, аз төлөсө дагы. Яганда, как билесиздер, экиси төлөйт да. Ошон үчүн баары яган кызгат, бирок яган бул 1-2 жылда ден соолугуңду, жаш болсоң деле ден соолугуң кыйла кетирет. Ошо менен ары үстү аркага неме кийин последствиясы жыйынтыгы чыгып келет экен деп турам эмес жактан. Ошол тапкан акчалар кийин леченияга кетип калат. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Бирок ошол нерселер чын айтканда азыр бизде акча десе эле ТТН көп иштеп өзүбүздүн ден соолукту акчага алмаштырып коюп атат да. Эми ошол тарапта да эми буюрса туураныкта ойлонобуз эми буюрса. Анан ошол жерден да эми буюрса дагы кыйынчылыктарды азыр да адамдын өзү жашоосу күрөш экен да. Күрөш, сыноолор менен өтөт. Анан азыр эми чын айтканда сиз дагы азыр өзүңүздүн компанияңызда сертификат алуунун үстүндө да иштеп атыпсыз. Эми буюрса дагы ийгиликтерди каалайбыз. Анан кийин дагы алдыда 5, 10 деги эле 20, 30 жылдан кийин акебизди ким деп көрө алабыз? Мен албетте өзүмдүн кесибим боюнча терең изилдеп, ошол сферада профессионал своего дела болгум келет. Бул биринчиден.
анестезиолог болгум келет. Экинчиден биз азыр клиника ачкан жатабыз. Жакынкы 5 жылда уже инвесторлар менен сүйлөшүп, Корея кыргызский клиника ачабыз Бишкекте. Машалла. Биринчи Бишкекте, андан кийин Ташкентке өтөлү деген ой бар. Машалла. Ошол. Спонсорлар полностью есть. Ооба, биз эме таптык. Корея инвесторларын таптык. Кыргызстандан жакшы партнерлорду издеп атам. Жогу иштешкенге ачыкман. Жакынкы 5 жыл болбосо 3 жылда уже клиника, көбүнчө диагностический центр, МРТ, операционный дагы блоктор ачалы деп атабыз. Кореяда, Кыргызстандагы партнерлор Пока жок Кыргызстанда партнер. ошо кандай неме керек? Алардан эмне талап кылынат? Таланттуу, өзүнүн кесибин өтө жакшы билген адамдар керек. Финанс положениясычы? Акча жагы? Ал бул жактан каржыланбайбы? Каржыланат да, Корея бизнесмендер каржылайт. Өтө сонун. Деги эле корейский бизнесмендерге мындай инвесторду тартуу кандай жол менен өтүп атат? Бул жерде ошо тартуу, тааныш, нетворкинг, анан эме болуш, алдабаш керек эч кимди. Өтө искренне жана баардыгын так кылыш керек ар бир вонуга чейинчи. Кичине эле суммада көбүрөөк акча табам деп өзүңдүн бүт имиджиңди жоготуп коюшуң мүмкүн да. Ошон үчүн булар өтө эч кимди алдабаган калк да, ал жалган сүйлөбөгөнчү. Ошон үчүн желательно ар бир финансага так болуш керек. Биринчи эле критерий. Кыргызстандан партнерлор пока жок, бирок издеп атам азыр. Таланттуу, өзүнүн сөзүнө турган, мындай сөз менен эле үйлөрдү курбай, мындай чындап өзүнүн эмеси менен турганча, иши менен. Машалла, өтө сонун. Немечи жанагы дагы айта турган нерсе биздеги студенттерге кандай дагы сунуштарды бересиз? Дагы дополнительно бияка келем дегендерге, бул жакта окуп жаткандарга, бул жерде бүтүрүп окуп кетип аткандарга. Корея мамлекети мен деле башында тил билбей эле келдим, бирок өзү өстүрүп, өзү жумуш берип, виза берип, Корея мамлекети иммигранттарга, мигрант башка, иммигрант башка да. Иммигрант бул жерде жашап калам деген ой бар адам иммигрант да. Мигрант иштеп туруп үйүмө кетем Кыргызстанга деген мигрант да. Айырмасы ошондой болгон үчүн иммигранттарга өтө жакшы шарт түзөт. Гражданство алыш деле мүмкүн. 10 жыл жашасаң, бүт баардык балдарың десе гражданство берет. Анан Россияда же башка жакта бөлүү деген жок. Эгер булардын культурасын сыйласаң, законду бузбасаң, Корея жаранында эле зарплата алып иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Эгер таланттуу болуп, билимдүү болсоң, Кореяда любой эле компанияда Корея жарандарында эле иштеп, зарплата алып иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Жаштарга өтө жакшы шанс. Европада эле зарплатасы, эгер профессионал своего дела болсоң, Европада эле зарплата аласың. Так, заработная платасы канча? Мындай айлык маянасы средний? Средний $2,5–2,000. Средний алганда. Чистый оклад. Бирок чисто менин сферамда не только оклад, но и инцентив деп коет. Ар бир иштегенине жараша дополнительно төлөп берет. Примерно 5 миллион айланасында алсаң болот. Эгер эме болсоң, компанияда жакшы компанияң болсо, бир 5 миллион вон айланасында тапсаң болот. Өтө сонун. Бизде да заводдордо иштейбиз да. Ар ким ар кандай направлениеде иштейт, бирок бул жерде кара жумуш болгондуктан, без определенный специфика болбогондуктан, андай бир нерсенин адиси болбогондуктан, черная работа менен эле айлык маянасы билесиз го, арзан да, $2,5 $2,000 тегерегинде эле чектелет да, чын айтканда. Завод бул биринчи этап. Заводдо 1-2 жыл жүрүп, уже экинчи этап уже компанияга өтүш керек. Башка да бизнестерди баштаса болот. Корея, Америка страна возможностей дейт го, бирок Корея деле кем калышпайт. Мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү. Бул жерде сатып алуучу покупательская способность дейт го орусча. Ошонусу жогору да. Любой иш баштасаң, же бизнес баштасаң, идея баштасаң, рынок көтөрөт. Колдоолору да көп кореялердики да? Да. Тура. Колдоо денежный круг чоң да. ВВПсы жаңылышпасам канча да? $30,000 жакын да. Бизде ВВП менимче $3,000 жакын. Ошондон мындай айтканда ВВП жашоо деңгээл эгер грубо айтканда почти 30 эсе чоң да.
жогору. Иншалла. Өтө сонун бизде ошондо Кыргызстан деп буюрса бизде ошондой деңгээлге жеткенге насип кылсын. Кыргызстанда деле жашоо деңгээли жакшы, Ооба. жашоо зарплаталар да көтөрүлүп атат. Бирок бизде производитель мамлекет эмеспиз да барыбir. Туура, Биз сатып туура. алуучу мамлекетпиз. Импорттон көз каранды мамлекетпиз, экспорт кылбайбыз. Корея экспорт мамлекет болгон үчүн бул жакта возможность көбүрөөк. Туура. Ошондой биз мындай кандай десем, алдыңкы жылдары биз потребитель эмес, производитель болууга канчалык деңгээлибиз бар? Ал экөөбүздөн көз каранды, жаштардан көз каранды. Амин, буюрса насип этсин жарык Алла таалам. Ошону менен бул подкастты дагы эми чын айтканда сиз менен сүйлөшөсөк сөз көп экен чын айтканда. Талкуулоочу Экинчи бөлүгүн маселе. калтырайын. Сөзсүз буюрса, кийинки дагы 2 жылдан кийин дагы экинчи бөлүгүн кылабыз обязательно. До и после кылчу. Анан ошол акыркы сөздү ошо элге кайрылып, Кыргызстандан келе турган студенттерге, бул жактагыларга жана бээрден кетип аткан студенттерге да ошо өзүңүздүн мындай насаатыңызды берип койсоңуз. Кандай эркин микрофон да? Студенттерге көбүнчө жаштарга, Сөзсүз. жаштарга мен деле жашмын, бир как бы ийгиликке жеттим деп жөн иштеп жүрөм. Эл катары эле. Но жаштарга айтарым, кыялданыш керек башындачы, баары нерсе кыялдан башталат да. Чет өлкөгө чыгам деп кыялданыш керек. Бир тил үйрөнөм деп кыялданыш керек. Кыялданбаган адам эч нерсе жетишпейт да. Туура. Тил үйрөнүш керек, биринчи шаг. А деген эле тил билиш керек. Андан кийин чет өлкөгө чыгып, кругозор чоңойтуш керек, ой жүгүртүү деңгээлин чоңойтуш керек. Бир кесиптин обязательно ээси болуш керек. Акча эле табаш цель эмес да. Бир кесиптин ээси болуп, жашооңдун смыслы болуш керек да. Иншалла. Ошол баарына ийгилик, сага да ийгилик. Сизге чоң ыраазычылык билдирем, чын айтканда сиздин жеңем экөөңүздөр да келип, чын айтканда мындай да, бизде да агайлар дагы устаздар да айтып алганда, эки инсандын, то есть аял менен эркектин бул дүйнөдө койгон багыты бир боло турган болсо, цели жашоо жеңил болот дейт да. Жеңем экөөңүздөр да көрүп алып, экөөңүздөр тең мындай направлениеңиздер бир тармакта кетип атыпсыздар да, мындай бири-бириңиздерди түшүнөсүздөр, взаимопонимание өтө чоң кетип барат да. Ошо жараткан Алла таалам дагы экөөңүздөрдүн ынтымагыңыздарды бекемдеп, экиңизге бакылуу, экиңизге кенендик берип, ошол үлгүлүү үй-бүлөлөрдөн кылсын. Бардык кылган эмгектериңиздердин Алла субхан таалам акы жүзүн берсин буюрса. Рызкыңыздарды кең кылып, бардык ырысканын баарына береке берсин да. Сиздерди көрүп алып, мына сиздер чын айтканда ар бир инсан биз бул себептер жашоосу эмеспи? Бири-бирибизди көрүп үйрөнөбүз да. Сизди дагы көрүп алып, канча деген жаштарыбыз, мына биз дагы өрнөк алып атак да. То есть жашоо бир эле мындай хаотичный бир нерсе менен эле эмес, этап эмес, будан дагы рамкадан дагы чыгыш керек деген нерселерди көргөзүп атасыздар да сиздер. Буюрса алдыдагы жылдарда дагы, мына жашоодо дагы чоң жетишкендиктерди жетет деген чоң үмүттөбүз. Буюрса сиздерде дагы кандай элдин көйгөйү аябай көп. И ошонун баардыгын сиздерде чечип берет деген, ошо себеп чечүүгө себепчи болот деген чоң үмүттөбүз буюрса. Жараткан Таалам ыраазы болсун акем. Сага да рахмат. Чоң рахмат сизге. Ишиңе ийгилик, Сизге да ийгилик. Буюрса. Чоң рахмат. Görüşürüz inşallah. Жакшы.